Миллиондогон жылдар мурун азыркы Баткен районунун батыш тарабындагы бул аймакта Фергана өрөөнүндөгү ири деңиз болгон экен. Кийин жер астындагы тектоникалык плиталардын жылуусунан улам тоо кыркалар көтөрүлүп, суу качып, деңиз кургап калган. Буга ушул жердеги дөңсөлөрдөгү өзгөчө көрүнүштөр жана деңиздеги кездешүүчү жандыктардын таш болуп катып калган калдыктары далил болот. Азыркы мезгилде ошол бул дүйнөдөгү бул дегиле Мадыген геопаркы дүйнөдөгү туристтердин, окумуштуулардын, ар тараптуу тарыхчы изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп келет. Бул аймакка кызыккан, изилдөөнү каалаган, жөн эле көрүп келүүнү каалагандар дагы абдан көп саналып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул аймакта туристтик дагы бир багыты, потенциалы жогору деген ойдомун. Мадыген геопаркынын аймагында сырдуу жана мистикалык үңкүр бар. Ал Канигут үңкүрү, фарси тилинен которгондо өлүм кени. Айрым маалыматтарда барса келбес деп да аталып калган. Анткени бул жерде күмүш, сурма жана коргошун кендери болгондуктан кен издөчүлөр бул үңкүргө байлык издеп келишип, түбөлүк ушул жерде чыга албай калып калышкан. Экинчиден, тарыхый маалымат боюнча биздин замандын 4-чү кылымынан тартып 9-чу кылымга чейин тагыраак айтканда 500 жыл бою үзгүлтүксүз иштеген экен. Мындан абдан көп курамдуу рудаларды алып турган, негизинен темир, коргошун, цинк жана башкалар. Анан 3-чү доору 1949 жылдан баштап 55 жылга чейин Советтер Союзунда иштетилген. Мына ушул 3 доорду иштетилгенине карабастан, мунун али сырыны бир дагы изилдөөчүлөр изилдеп электе. Белгилей кетсек, Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен уникалдуу эталондук жаратылыш мурастары бар аймактарды сактоо максатында жалпы аянты 8160 гектардан турган Мадыген жаратылыш паркы түзүлгөн. Ал эми өткөн жылы ЮНЕСКОнун глобалдык геопарктар тизмесине киргизүү максатында туристтик форум уюштурулган.